мен инстаграмға шығамын, сіздер бүт базарларды итте деме қыламын. Мына антикино деген. Ондай антикинолар бүт біздің балдардың немесін бұзып ататына антикино. Ушаққа келіп, бірдемелерді ичіп, чегіп, ондай болып атшады. Мына кел. Вы здесь чем занимаетесь? На шее. Кремль город Аспид живет. Непонятно, чем занимаетесь. Keçerekes kardeş, atarınız susap tezleri ya kaçar gelinde. İle uşunda özgürlük çünkü tüne böyle kan çünkü. Ya. Просто почему здесь просто играете? Играем? Боремся. Нет. Просто здесь антикино условия чтобы здесь молодежь, чтобы непонятно чем занимались. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, кандайсыздар? Азыр жаштар 13 жаш, подростковый деп коебузбу, студенттер. Ушул жаштарга мен кайрылуум жана ата-энелерине кайрылуум да. Азыр эмне менен алек болуп атат десеңиз, антикино деп коет экен. Закрытый, эч нерсеси туюк комнатада телевизорду коюп ошол жерде кино көрүшөт да. Биз бул антикино деген мындайча айтканда бала болду да. Анткени азыр эмнеге антикенди мен түшүндүрүп берем. Бул боюнча мына паспортун карайбыз деп атышат. Мына бизде ушундай иш, менде бир 2 райондо ушундай ишим бар. 14 жаштагы кыз менен ушундай 19 жаштагы бала кирип кеткен. Анын ичинен эми аяк ичи жабылып турат дегенде жанагына жаман иш болгон. Азыр ошо балдар ошонун айынан азыр кылмыш жоопкерчилигин тартып отурат. Мен да ошондуктан негизи буну эми жабылабы жабылбайлы бул башка маселе да. Негизи кыздар кирип атканда, балдар кирип атканда обязательно жана паспорттарын обязательно караш керек. Ачыгын айтканда көрүп жүрөбүз, ал жер мисалы частный ишкерлер иштедет да. Ошондуктан акчасын алышат, киргизет. Ошондой эле жанагы биз наркотикалык сатпайбыз деп атат. Туура, ал жагы мели сатпастыр. Бирок булардын эч кандай укугу жок да, чөнтөгүн карап, эртең чөнтөгүнө кирип алып кирсе, булар чөнтөгүн текшере албайт. Сумкасын текшергенде эч буларда ыйгарым укук жок дегендей. Негизи бул боюнча мен ойлойм, мына барыбызга билген антикино деген бул мына биз буга жердагы келаткан информация топтоп келдик. Булга мисалы гостиница азыр мисалы 5000 сом, 10 000 сомго кетсе, бияка мисалы 2 саатына 1000 сом. Ошон үчүн жанагына бүт жаштар, аяка чоң кишилер барбайт. Бүт эле жана мындайча айтканда ачыгын айта кетебиз, даже 70-80% бүт жашы жетелектер. 16, 14, 15 ушундай жаштагылар барышат, школьниктер барышат, студенттер барышат. Анан ошондой жанагында жаман иш кылышат дегендей, мындайча айтканда 2 саат гостиницанын ордуна ошакта. Ал жер ачыгын айтканда мына айтып атпаймынбы, информация топтоп келдик деп. Киришет, ичин бекишет, булар кирип караганга да укугу жок. Ичинде камера жак, эмне кылып атканын, кандай кылып атканын эч ким билбейт. Мындайча телевизор бар, телевизорда кыйкыртып катуу коюшат, булар кандай эмне кылышат, убактысы бүткөндө эле бир келишет дегендей. Ошондуктан да бул негизи мели кийин жапканга дагы негизи ал башка суроо дегендей, бул боюнча да антикино боюнча бул маселелер дагы жакшы каралыш керек да негизи. Жаллаң балдар болсо, же жаллаң кыздар болсо бир жөн да. Бул жерде 2 жаш болуп алып, кыз жигит болуп алып, ыплас иштер кылып коет да. Анан наркотикалык заттарда колдонушат экен. Ушундай жаман ыплас иштер болуп калып атат туугандар. Канда кылмышка жол ачып берчү жер да. Анткени башка жактан жаңы эле айта кетпедик, арак, пиво ичип, мисалы башка ушуларды эле колдонушу мүмкүн да, тамеки. Мисалы уже антикиного киргенде, ал жерде мисалы жаңы эле айткандай капкараңгы же ишин бекитип алышат, наркотикалык зат колдонуп атабы, же сайынып атабы, же життеп атышабы, же чегип атышабы, же аякта эмне ыплас иштер менен кылып атат, аякты эч ким контролдоп ала албайт. Эгер иштеп калса, жанагында мына эч кандай бир кагаздар, эч кандай бир указ же бир положение эч нерсеси жок экен, ошо кагаздар менен жана строго ичин жана сиз айткандай караңгы кылбай, жарык кылып, даже мен надо будет эми башка жакта деле эме бар да, жанагында неме кылбасын. Мисалы кинотеатрга киргенде деле камералар турат, адамдардын укугу чектелбейт, камера. Ал ошо антикинонун ичинде да камера коюп койсун. Вот. Эртең Кудай сактасын, эртең бир кылмыш болсо дагы, эртең аягын тапканга дагы, эртең дагы бирөө алып жаман ой менен мындай кылам десе дагы, эртең ал жерде камера бар да дегендей, болуп ошондой камера койсо, бул дагы кичине мындайча айтканда предупреждение преступности, кылмыштын кичине алдын алат деген жеке ойдомун да. Эмир, кыскача кошумчалап өтсөң. Юрист байке айткандай кабинканын ичине видеокамера коюш керек деп атат да. Анан эмнесинен сурайын деп аткам, Ниса байкеден. Кабинканын ичине видеокамера койсо болобу или болбойбу?
негизи бул Мыйзам боюнча, мыйзам укук боюнча, мисалы азыр пример келтирип берейин. Кинотеатрга бардыңар. Бул деле кино көрөсүң ал жактан. Отуруп толтура адамдар менен кино көрөсүң. Ал жактын ал кинотеатрдын өзүнүн положениясы бар. Ошондой мыйзам бар. Алар ошо мыйзам менен иштешет. Ошондой эле бияка да антикинода дагы ошондой положение алып, мыйзам менен ошентип камера коюп койсо, бул мыйзам жол берет буга. Мыйзам жол берет. Всегда кирип баратканда ошо положениясы болгондон кийин дагы эшиктердин астына бул жерде абайлагыла видеокамера тартылып деп предупредительный знактар коюлат. Все, бул анан мыйзам боюнча дальше кете берет. Ушул ойлондуруучу маселе, туугандар. Келиңиздер, кош көңүл болбой, комментарий, ой пикириңиздерди жазыңыздар бул жака. Кантип чечсек болот? Юрист айтып атат, камера коюш керек ал комнатага. Жаман иштерди кылбаш үчүн деп атат да. Сиздер колдойт белеңиздер, кандай карайсыздар? Негизи сунушум ошол антикиного кетип атабы балаңыз, кайсыл жака барып атат, бир аз көзөмөл кылып койсоңуздар да. Канчалаган тагдырлар бузулуп атат да бул жердечи. Канчалаган ыплас иштер болуп кетип атат да. Ошон үчүн көңүл буруп коюңуздар, туугандар. Тынч болуңуздар. Бул юрист акеге биз рахмат айтабыз, Алла ыраазы болсун. Тынч болуңуздар, туугандар.